Саламатсызбы дейт, ысырап кылгандын наркы дүйнөдө сурагы болобу дейт. Болот албетте. Үйүңдү жыйнап жуй берсең береке кетеби дейт. Ысырапкор адамдар бар го, ысырапчылык, өмүрүн ысырапка кетирген, байлыгын ысырапка кетирген, мүмкүнчүлүгүн ысырапка кетирип, мүмкүнчүлүгүн пайдаланбаган адамдар акыретте эмес, бул дүйнөдө эле Кудай Таала мындай бир оор акыбалга кептеп алып келип коет да. Убагында ошон үчүн хадистерде башка да айтылат эмеспи? 5 нерсени убагында мындай баамдап, ошого маани берип калыш керек. Жаштыкка, өмүргө, жаштыкка, кырчындай жаштыкты кары болуп, муундар бошошуп калганга чейин дейт. Илим, билим талап кылып калыш керек. Колдо билек бар кезде. Үйрөнүп калыш керек, тажрыйбаларды өзүнө баягындай өздөштүрүп калыш керек болот. Байлык керээ болуп калуудан алдын байлыгыңды сактап кал дейт. Адалдан болсо анан байлык сактап калыш керек дейт. Кур'ан-ы Каримде келет: "Иннал мубаззирина кан ихвана шаятин." Ысырапкорчулар шайтандын бир туугандары дейт. Кантип шайтандын бир туугандары десе, шайтан Кудай ушундай периштелерге сабак үйрөтө тургандай бийик даража берди эле, ошого баш айланып, ошол бийликти, ошол даражаны көтөрө албай, текебир болуп, менсинип, адам топурактан, ылайдан жаратылган. Мен оттон жараттым, мен жакшымын деп, түбөлүк ошо текебирчиликтин айынан эмне кылды? Ысырапкорчулук болду. Текебирчилик ысырапкорчулуктун ичине кирип атат. Көтөрө албай атат да, ошол нерсени баалай албай калып атат. Кадырлай албай калып атат. Ошол себептен ысырапкор адамдар бир тууганчыл дейт. Ысырапкор адам өнүкпөйт. Тапканын тойго, тапканын башка нерсеге, арамга жумшап атса кантип өнүгөт? Сарамжалдуулук жок айынан. Акыретте эсеп кылсак болот. Мен айына иктасаптаху, бул байлыкты каяктан алдың, ва фима анфакта, каяка жумшадың деп. Анан бизде ысырапты байлык эле чектеп койгон, өмүрүбүз бир пайдалуу күн сайын китеп окуп атабызбы? Кудайдын 5 мал парыз намазы. Мунун парыз экенде шек күмөн жок, элим. Канча убакыттан бери айтылып келинип атат. Мүмкүнчүлүк жетип аткандан кийин Кудайга бир убакыт бөлүп намаз окуп атабызбы? Бай адамдар байлыгын, зекетин чыгарып атабы? Ошо өлкөнүн эле адамдарына, келечектерге мындай жакшы инвестиция болуп атабы? Келечектин биздин өлкөнүн жаштарына жакшы мындай эч бир жамааттарга кирбестен, кыргыздын эли, жердин келечегин ойлоп, жакшы инвестиция ошолорго бөлүнүп берилип атабы мисалы? Албетте ошол нерсенин сурагы болот. Анан үйүңдү жыйнап жуй берсең береке кетеби дейт. Жок, андай эмес. Керээли кечкеле кичинекей нерсе үчүн да ошондой оору бар. Европада ошондой оору бар атайын. Мындай таптаза болуп, кичинекей нерсе болсо дагы психологиялык оору чыккан да Европада. Кичинекей нерсе болсо да ооруп калат, тазаланып. Керээли кечке убактын ошо менен өткөрөт. Анчалык эмес. Адам топурактан жаралган, өтө таза болгон, бул да ооруга алып келип коет. Бирок жанагындай үйдү тазалап, таза карап турган бул жакшы нерсе. Анткени кыргызда макал бар, ыпыластын досу чымын дейт. Чымын ошол илдетти тарата турган жаман нерседе болот. Ошол сыяктуу тазалык ыймандын жартысы жок. Өтө жанагындай күн сайын ошо менен эле алек болуп, тарбияга, таалимге убакыт калтырбай эмес, таза болуш керек. Тазалык ыймандын тең жартысы, андан береке качып кетпейт. Береке таза болгон, тазалык болгон жерде болот. Тескерисинче. Үй иретти турган жакшы. Анткени гений балдар каяктан чыгат? Үйү таза, иретти болгон үйлөрдөн чыгат. Имам Кашмири деген өткөн, Кашмирдин, ошо Индия менен Пакистандын ортосунда, ошол киши Ханафи мазхабта алым. Ошол Имам Кашмири, Анвар Шах Кашмири дейт. Шунчалык китептерди жаттап койгон энциклопедия адам болгон. Ал адамдын эс тутуму мындай таң каларлык болгон. Кантип жетишкен деп заманасындагы Англиядан келген ал башка адамдар изилдеп чыгышса, жөнөкөй үй тарбиясы. Үйдө энеси, атасы бүт буюм ордунда турат. Бул кесе ордунда мисалы. Бул койгуч ордунда, китеп ордуларында, үйдүн тазалыгы, ар бир нерсенин иреттүү ордунда тургандыгы, жанагы баланын мээсинин ашыкча нерсеге мындай толуп калбастан, аң сезими таза болуп, зээнинин күчтүүлүгүн алып келген дейт да. Ошон үчүн орду менен турган жакшы нерсе.